Assalamu alaikum, кутман күн достор. Бүгін 3 декабр. Өзбекстанның президенті Шавкат Мирзиевтің көмегі менен Кадамжай районуна инфекциялық 200 орынды оорукананын түшкөнүн көрүп турасыздар. Бул иш ноябрдын орта ченинде башталган. Дагы буюрса, бир жумадан ашык убакытта тапшырып калуулары ыктымал. Бул жерде плотниктер, жыгач усталар, панельщиктер, каменщиктер бүт бардыгы күнү түнү кызуу иштөөдө. Бул темир конструкциядагы инфекцияга каршы күрөштөгү эң ыңгайлуу оорукана болуп, заманбап типтеги оорукана түшмөкчү. Бул бак өстүрүү каналына эч кандай тиешеси жок. Болгону иштин өтө тез жүргөнүнө, ушундай кылса боло турганына кызыгып мен дагы ушуну тартып атам. Азыр барып иштин жүрүшүнү көрөбүз. Бул жерде иштеп аткандардын көпчүлүк бөлүгү жергиликтүү усталар. Көпчүлүк өзүнүн усталар. Анда эмесе биз менен бирге болуп туруңуздар. Биз ушул оорукананы кандай түшүп атат, ичи кандай, бүт бардыгы менен тааныштырып чыгууга аракет кылайын. Өзбекстан Республикасынын президентинен бир тууган Кыргызстан элине достук жардам. Блок. Инфекциялык больница 3 күндөн кийин. Бир контейнер 2-ге бөлүнүп, мына ушундай койкалар коюлган. 3 кровать içinde. Стол, стульчиктер менен. Жылытуучу меш. Электрдик телевизор. Это жылуу. Санузел. Жуунучу душу менен поддондор. Туалет. Бойлер. Даяр.